Салам алейкум бир туугандар, кандайсыңар? Мына биз өткөндө жүзүмдөрдү казып чыгардык эле. Бүгүн 7-апрель. Жүзүмдөрдү монтип биринчи зымга байладык. Буюрса жакшы, кичинеден эме ача баштады. Бүчүр ача баштады. Мына мындай болуп кичинеден. Бирок ошол эле мезгилде биздин жүзүмдөр монтип ыйлай баштады. Бул эмне себептен? Себеби секатор жакшы курч эместиктен кескенде жүзүмдүн могу сабагын былчытып салат. Анан жаз келгенде бул күзүндө кесилген бүчүрлөр, ал эми жаз келгенде айрыкча суаргандан кийин табигый процесстердин жүрүшү менен тамыр мощный болгон сууну сабак менен айдап, анан бул жерде каналдар ачык калгандыктан ошентип суу тамчылайт. Бул жакшы эмес процесс, мынтип суунун тамчылап турушу. Анткени бул көчөткө 4 жыл болду. 4 жылдан бери чогулткан азыктардын баарын, сабактагы микроэлементтердин баарын ушу суу менен айдап салышы мүмкүн. Баардык көчөттөр жакшы эле, именно ушул көчөт Юлия менен Преображение айрыкча тамчылап атат. Ал эми калгандары вроде жакшы эле. Эми муну кантип токтотобуз? Азыр биз ошол тууралуу кеңири айтып кетели. Муну токтоткондун эң жакшы ыкмасы бул салафан менен таңып токтотобуз. Урматтуу бир туугандар, бизге керектелүүчү куралдар: кайчы, салафанды момундай кылып кесип даярдап алдык. Бул кадимки эле салафан баштык. Жана ушундай болгон колдон келсе жибек жип. Эң биринчи биз салафанды монтип бүктөп алабыз. Ичке бутак болгондуктан 4тө бүктөдүк. Анан катуу эле притык коебуз. Ошол эле мезгилде мына бутактын башынан катуу ороебуз. Колдон келишинче катуу ороонго аракет кылабыз. Анан кайчы менен кесип муну катуу тырыштырып байлайбыз. Азыр дагы экинчисин көрөлү. Мына экинчи бутакты колдон келишинче катуу эле тырыштырып таңабыз. Бир ороп улам катуулатабыз. Кайра ороп, кайра ошентип 4-5 жолу ороебуз.
Башкача айтканда ушу сабактын учун муунтабыз. Каналды жабабыз. Ушундай кылып. Анан азыр ушинтип ыйлап аткан бутакчалардын баарын байлап чыгабыз. Эгерде чоң көп жылдык бутак болуп калса, салафанды чоңураак кесип, ушул тартипте жасайбыз. Ал эми момундай орто жеринен агып калчу болсо, анда стреч пленка болобу же болбосо салафан болобу, ичке кесип алып туруп, өзүнүн деңгээлинде ошону катуу кылып ороебуз. Былтыр мына бул жерден аккан. Биз салафан койбой эле мына ушинтип жип менен тарттырып салганбыз. Бул да ырыкма ыкмада. Салафан койсоңор да болот, койбой койсоңор да болот. Мына ошондой. Ошол көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.